Sensiz ötkөн. Эсептик кантип толтуруп ошол жакта бар. Урмат менен эле биздин чөйрөдө бирөөнүн курмандыгы болуп калышың толук мүмкүн. Убакыт өткөн сайын жубайлар ортосунда жаңы ачылыштар болуп турат эмеспи? Урмат мырза, Нелянын талаптарын жакшы эле түшүнсөңүз керек. Мага тийиштүүсүн билем деп айта алам, бирок дагы аялдын өзүнө гана тийиштүү нерселер бар. Кыз жигиттеги мамиле менен үй бүлө кургандагы мамиле таптакыр башка болот экен. Азыр экөөбүз бир бүтүн кишибиз. Ошондуктан бул билген нерсени мен билгенге, ал билгенди мен билгенге аракет жасайбыз. Кечээ чалганда убактыңыздардын тар экенин байкадым. Баардык иштерге график түзүп аласыздарбы? Чыгармачылык менен түшкө чейин алектенүү мүмкүн эмес. Күн тартиби эртең менен 7:30 балабызды мектепке алып баргандан башталат. 11-12ге чейинки убакта өзүмө тийиштүү болгон иштерди бүтүрүп алганга аракет жасайм. Түштөн кийин кызымдын бийи башталат. 2ден кечке чейин ыр жаздырып, убакытты чыгармачылыкка арнайбыз. Кечки 17:00дөн баштап 12ге чейин иш убактыбыз башталат. Той топурларда, кечелерде кызмат кылабыз дегендей. Экөөбүз дайыма чогуу жүрөбүз. Көбүнчө үлпөт тойлоруна кеминде силердей болсо экен деген тилек менен ырым кылып чакырышат. Чечимдин көбүрөөк бөлүгүн Урмат мырза чыгарат окшойт. Кечээ маекке чакырсам Неля Урматтан сурап көрүңүзчү деди эле. Мен чындыгында иш графигин билбейм. Урмат мага каякта, кайсыл убакта, каерде болоорун билип туруп кабар берет. Урмат, бул жазылган эрежелердин бири. Аял кишинин мындан башка түйшүгү жетиштүү. Үй бүлө, бала чака, алардын кийими, тамагы, тарбиясы, үйдөгү атмосфера аял кишинин көчөдөгү жумуштар менен алектенүүсүнөн бир аз алагды кылат. Ошондуктан чыгармачылыкка тийиштүү суроолордун баары менин милдетиме жүктөлүп калат. 2005-жылы шоу бизнестин жаңы агымы пайда болгондон тарта биз сиздерди популярдуу ырларыңыздан улам таанып баштадык. Ал эми сиздер таанышып калган күн эсиңиздердеби? Неля, албетте алгач КТРдин алдында жолугуп таанышканбыз. Андан кийин чыгармачылыкта тыгыз байланышта болуп жүрдүк. Себеби Урмат менин көптөгөн ырларымдын автору, обонун чыгарган. Ошентип чыгармачылыкка байланыштуу көбүрөөк иштешип калдык. Жакшы мамиледен достукка, андан кийин сүйүүгө, анан үй бүлөгө айланды. Кудай буйруса, үйлөнгөнүбүзгө 10 жыл болуптур. Ал убакта ийгилик экөөңөргө тең жылмайды окшойт. Урмат, негизи ошол убак шоу бизнестеги жаңы агымдын агылып кириши болду окшойт. Ал учурда чыккан ырларынын көбү ар бир адамдын жүрөгүндө жана кулагында калды. Менимче ошол убактагы угармандын, көрөрмандын, коомдун талабына туш келип калгандайбыз. Бизге чейинки ырлар өзүнчө болгон продукцияларын баарын угарманга берип боштук пайда болгондо биз чыктык. Азыр салыштырып көрсөк, бизди эл башкача кабыл алыптыр. Концерттер дагы башкача маанайда өтчү эле. Азыр мен деген мега жылдыз концерт койбосун көрөрмандан ашыкча эмоцияны көрүүгө болбойт. Токтоолук бар. Бул нерсени коомдун өзгөрүшү, өсүшү катары да караса болот. Ошол мезгилде бери атыңыздарды жоготпой, бирок жай темпте иштеп келесиздер. Бул убакыттын жоктугубу же каалоонун басаңдашыбы? Бул биздин максатыбыз. Себеби ашынып, алдыга оозуп чыгып, башкалардан өзгөчөлөнүп, лидерликке талпынбайбыз. Ошол эле мезгилде такыр эле көңүл бурбай, кайдыгер мамиле жасагандан да алыспыз. Чыгармачылык бул жашоодогу бир маанилүү миссияларыбыздын бири экендигин түшүндүк. Кудай таалам бизге ушуну насип кылган экен. Чыгармачылыктагы зыяндуу нерселерден алысыраак болуп, колдон келишинче пайдалуураак жагын көздөгөнгө аракет жасап иштеп келебиз. Ушул бир калыптагы темп жагат. Анан мага жаккан нерсе Неляга да жагат. Урмат мырза, сизди сөзгө чечен жана принципиалдуу теле алып баруучу катары да билебиз. Өзүңүзгө ырчылык жакынбы же алып баруучулукпу? Чыгармачылыктын башаты менде алып баруучулуктан башталган. Бул мен үчүн бир тепкич болуп берген. Мүмкүнчүлүк боло калган учурда ылайыгы келген долбоорго жок дебейм. Азыр деле анча-мынча жыйындарды, чыгармачылык кечелерди алып барып жүрөм. Алып баруучулук өзүнчө бир эргөө. Себеби кесибим ушуну талап кылат. Кесибим боюнча кыргыз жана түрк тил адабияты боюнча тилчимин. Ал кесип 5 жыл бою адабиятка үңүлгөнгө, көркөм адабиятка сүңгүгөнгө мажбур кылган. Кааласаң каалабасаң дагы ошол базаны колдонгонго туура келет. Сүйлөө, алып баруу окуу жайдан алган табылгам. Ал эми ырдаган, ыр жазуу көкүрөгүмдөгү нерсе. Бирок үйдөгү маселени жалпак тил менен чечсеңиз керек. Неля, конфликт дегенге жол бербегенге аракет жасайбыз. Биздин уруштар балдар сыркоолоп калганда болушу мүмкүн. Жыл өткөн сайын аял күйөөсү эмес, бир туугандай болуп баратабыз. Мындайча айтканда, ортодо жашыра турчу деле эч нерсе болбой калат экен.
Урмат, 10 жыл бирге жашоо аз эле убакыт болсо керек. Кудай буйруса аманчылыкта 30-40 жыл чогуу жашап, ошондогу сезимдерди, татаалдыктарды, ырахатты эл менен бөлүшсөкпү дейм. Бул жөнүндө жаштарга үлгү катары китеп жазгым келет. Азырда эле социалдык тармактарга өз оюмду жазайын десем, сөздөр узун болуп кетет. Андай узун ойду эл кабыл ала бербейт. Ошондуктан көп жылдык жашоодон кийин психологиялык өңүттө эмгек жасасамбы дейм. Балдарды кандай ыкма менен тарбиялайсыздар? Сиздер деле еврейлердин айрым принциптерин колдоносуздарбы? Эл катары балдарды анда-санда эмдеп домдоп койгон учурлар болобу? Неля, еврейлердин балдарга мотивация бере турчу айрым гана ыкмаларын колдонсок керек. Балдар менен көбүнчө мен жүргөндүктөн болушунча жакшы тарбия бергенге аракет жасайм. Баланын өзүнөн да болот окшойт. Эркек балабыз абдан боорукер, мээримдүү, сүрөттүү да атасындай жакшы тартып, жеке көз карашын чагылдыра алат. Кызыбыз тескерисинче, шамдагай, эптүү, атасынын кызы. Балдар азыр кандай гана маалымат болбосун тез сиңирип, көргөн нерсесин кылышат. Ошондуктан коомдогу негативдүү окуялардан коргогонго аракет жасайбыз. Урмат, баары эле билсе керек. Балдарыбызды гезит, журналдарга, телеге, социалдык тармактарга чыгарбаганга аракет кылабыз. Бул нерсени ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Биз балдарыбыз кадимки бала катары, элдин баласы катары эркиндикте өсүшүн каалайбыз. Себеби биз өзүбүз жүргөн чөйрөнүн канчалык деңгээлде терс жагы бар экенин жакшы билебиз. Ачыгын айтканда, биздин чөйрөдө өзүңдү коргоп калбасаң, бирөөнүн курмандыгы болуп калышың мүмкүн. Ар бир кадамыңды абайлап таштабасаң, аркаңдагы изиңди сүртө жүрбөсөң, бул өтө терс чөйрө. Мындай учурларда балдарыңа зыяны тийип калбасын деп ойлойт экенсиң. Алдыда кандай пландарыңыздар бар? 10-15 жылдан кийин өзүңүздөрдү үй бүлөлүк, чыгармачылык планда кандай элестетесиңер? Неля, Кудай буйруса көп балалуу болгубуз келет. Тилек кылса Кудай берет десек, уулум чуркап келет. Мен тиледим, эми качан болот деп. Кызым дагы куурчагын көтөрүп алып, тамагын берип жүрөт. Төрөсөм өздөрү эле багып коет экен деп калам. Көп бир тууган болгондун жакшы жактары көп экен. Небере чөбөрө жытын жыттап, очор бачар болгон күндөрдү көп кыялданам. Чыгармачылыкта иштеп жүргөнүбүздө 10 жыл болуптур. Буйруса келе жаткан жылы өзүбүздүн жеке концертибизди берип, чыгармачылык отчет катары көрөрмандарыбызга жакшы маанай тартуулайбыз деп жүрөбүз. Азыр жаңы ырларды жаздырып, клипке даярдыктар көрүлүп жатат. Урмат, 10-15 жылдан кийин Кудай буйруп аманчылык берсе, азыркы күндөгүдөй эле болсо дейм. Үй бүлөнүн аманчылыгын, алдыдагы жакшы иштерди жатып туруп тиленебиз. Балким мындан 5 жыл мурун чыгармачылыкка убактылуу кызыгуу, башка жактан өзүңдү алаңдап издеген учурлар болгон. Бүгүнкү күндө жеткен ийгиликтер чыгармачылыктын аркасынан болуп келе жатат. Керек болсо чыгармачылыктын аркасынан бири-бирибизди таптык. Болгону чыгарма жараатарда, башкалардын ою, сезими, дарты тууралуу эсептешкенди биле жүрүш керек экен. Анын ишинен пропаганданы азайтып, арманды чектеп, негативди көзөмөлдөш керек экен. Себеби биздин ырдаган ырларыбыз кээ бирлерге зыян алып келип коюшу мүмкүн. Кээ бирлерин бактылуу кылып коюшу ыктымал. Силердин ырыңар менен бири-бирибизди табышканбыз. Силердин ырыңар биздин бактыбызга орток деген учурлар болгон. Бул албетте бизди талпынтат, шыктандырат. Неля, эне болуу ата-эненин кадырын балалуу болгондо билесиң деген сөздүн төркүнүн түшүнүп калсаңыз керек. Чынында апамдын көп сөздөрүнө маани берчү эмесмин. Башыңдан өткөнчө түшүнбөйт экенсиң да. Нурелди төрөгөндө биринчи апамды кучактап, мени кыйналып төрөгөн турбайсызбы? Сизге рахмат деп ыйлагам. Апам болсо, сен эмне асмандан түштүң беле деген эле. Жыл сайын тилектер башкача болуп баштайт экен. Азыр балдарымды жаткызганда Нурелге жакшы келин алып берип, Жазелди жакшы күйөөгө узатсам экен деп кыялдана баштадым. Урмат мырза, Неля сизди аябай баласаак деди эле. Ашыкча баласаакмын. Жылуу болсо да баштарына топо кийгизип, бир жылчыкта калтырбай жаап салам. Азыр карасак баламдын бир да баш кийимсиз сүрөтү жок экен. Сүйүү балага өтүп кетет дегенге кандай ойдосуз? Урмат, мен бул сөзгө кошулбайм. Сүйүүнүн ар кандай түрлөрү бар. Мекенге, ата-энеге, балага, аял күйөөсүнүн ортосундагы сүйүү. Бирок сүйүү балага өтүп кетти дегенде мен башка жакка кетти деп эле түшүнөм. Балага болгон сүйүү бул өзүнчө рахат. Неля, балким азыр болгон сүйүүбүздү, күчүбүздү балдарга кетирип жаткандырбыз. Бирок Урмат экөөбүздүн ортобуздагы сүйүү, сый урмат эч качан кетпейт. Жогорудагы берүүбүз Супер KG, Спутник KG сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды.
Видео аянатчылы достор, эгерде видео жаккан болсо лайк басып каналга жазууну унутпаңыздар. Сиздер менен Кыргыз Тайм каналы болду. Кийинки видео ким жөнүндө болсун ал жөнүндө жаза кетиңиздер.